Триатлон боюнча спортчу. Үстүбүздөгү жылы мыкты натыйжа көргөзгөн 105 спортчу бүгүн даражалуу наам алышты. Алардын 20-сы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, 25-и эл аралык класстагы спорт чебери, 60-ы Кыргыз Республикасынын спорт чебери наамдарына ээ болушту. Биздин өзүбүздүн департаментте единый классификация бар. Ошол толтурган уровеньдер боюнча ошол классификациядан өтсө биз тапшырабыз да. Бүгүнкү күн келип эле чемпион Азия болуп калса, анын өзүнүн уровени ошо менен эле тапшырып беребиз да. Кээ бирлер болсо ошого көп жылдар эмгектенишет да. Ошо менен анан ушундай наамдарды алышат. Ошо спортчулардын көргөзгөн результатына жараша биз департамент тарабынан ай сайын стипендияларды берип турабыз. Газиева Арина Руслановна. Сыйлык алган мыктылардын катарында бокс спортчусу Дүйшөбаев Нуржигит да бар. Ал 11 жашынан бери аталган спорттун түрү менен машыгып, мына бүгүн эл аралык класстагы спорт чебери наамын алып турган кези. Нуржигит учурда Париж Олимпиада оюндарына жолдомо ойнотулуучу ири мелдештерге даярдык көрүү менен алек. Бокс боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын мүчөсүмүн. Учурда эл аралык спорт чебериндеги даражасын алдым бокс боюнча. Биринчиден Аллах таалама чексиз мактоолорду айтып кетким келет. Агайларыма чоң рахмат, өзүмдүн личный тренерлериме, главный тренерлерге чоң рахмат. Ошол быйылкы жыл биз үчүн аябай оор жыл болуп атат. Анткени алдыда Париж Олимпиадасы бар. Ошол жерге даярдык көрүп жатабыз. Мурда бир аз мамлекет тарабынан анча-мынча жардамдар жагынан аксачубуз. Азыр буюрса жакшы болуп калды, көңүл буруп атат, результат да боло баштады. Алдыда азыр чемпионат Кыргызстан болот. 2-декабрдан 6-декабрга чейин өтөт. Биякта Кожомкулдач. Келип көрөрмөн болуп катышып кетиңиздер дейм. Грек-Рим күрөшүнөн 55 салмакта Улан Муратбек уулу быйыл Азия чемпиону болгон. Каарманыбыз күрөш менен 10 жылдан ашык талас чергесинде тынымсыз машыгып келген. 2022 жылы жаштар улуттук курама командасынын мүчөсү болот да жемиштүү жыйынтыктарды жаратууга жетишти. Уландын эмгеги бүгүн бааланып, мамлекет тарабынан эл аралык спорт чебери даражасы ыйгарылды. Биз грек-рим күрөшү боюнча күрөшөбүз. Кыргызстан сборный командасындабыз. 2022 жылы Кыргызстан сборный командасына киргенбиз. Биз алгачкы ирет таластан, айлыбыздан күрөштөн баштаганбыз, Кара суу айылынан. Биз 2010 жылы баштаганбыз. Ошо айлыбызда грек-рим күрөшү боюнча зал бар болчу, ошо менен катышып калганбыз. 2022 жылы сборный командасына киребиз Кыргызстанга. 2023 биздин азыркы толтурганыбыз эл аралык даражадагы спорт чебери. Муну 2023 жылы U23 чемпионат Азиясында чемпион Азия болгонбуз. Ошондо толтурганбыз. 2023 жылы сентябрь айында Өзбекстандын Хива шаарында өткөн дүйнө чемпионатында аткарган чеберчилиги үчүн улуттук оюндун бири болгон таяк тартыш спорту боюнча күмүш медалдын жеңүүчүсү бүгүнтөн тарта эл аралык класстагы спорт чебери Адель Маданбаева да сыйланды. Каарманыбыз учурда Каракол шаарында машыктыруучулук кесипти аркалап жүргөн кези. Мен таяк тартышка 2 жыл мурун келгем. Бул балдар окуучулардын арасында отбор өтүп, ошол жактан орун алып эле анан ушул спортко кызыгуум өсүп, анан ушул спорт менен машыга баштадым. Мына бүгүнкү күндө аябай жакшы салтанаттуу ыйгаруу аземдер өтүп жатат. Бул спортсмендердин эмгегин акталды деп эсептейм. Анткени спортсмендер ушунча эмгектенишет, ушунча жерлерге барып, орун алганга аракет кылышат. Анан ушундай жерден салтанаттуу азем менен бүгүнкүдөй наамдарды ыйгарып жаткандар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү уюштуруучуларга дагы. Уюштурулган спорттук иш-чарада болочок мыкты спортчуларды тарбиялаган, спорттун өнүгүүсүнө салым кошкон машыктыруучулар да эмгек сиңирген наамына ээ болушту. Алардын катарында спорттун олимпиадалык эмес түрүнө кирген муай-тай жана аралаш уруш спортунун машыктыруучулары дагы бар. Айтакбек Сыргак Рыскулович муай-тай боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Машыктыруучулук кесип өзү орустар айтмакчы неблагодарный болот. Бир жерде канчалык
балага власть этсең, сен ошончолук акыбетти кайтат деп ишенип власть этесиң да. Анан бүгүн ушу Кудай буйруп мээнетибиз сакталып, мээнетибиз бааланып, ушу заслуженный тренерди алып атабыз. Бул заслуженный тренерди алыш үчүн баш аягы 5-6 жылдык мээнет кетти да. Буга чейин ошо гамманы мындайча айтканда нолдон баштаганбыз да. Убагында нолдон баштап бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр 2 чемпион мирабыз, 8 Азиянын чемпион ушу сборный команда менен чыгардык. Бул топко чемпиондору, андан бөлөк бир 15 бала Азиянын, дүйнөнүн призерлору. Мы с 2014 года стали ездить, выступать на международных турнирах. Это в Таиланде. У нас Биз 2014 жылдан баштап эл аралык турнирлерге жолдомо алып чыга баштадык. Андан бери 8 дүйнө чемпионун жана башка күмүш, коло медалдардын ээсин тарбияладык. Айта кетсек, акыркы 2 жылдан бери биздин спорттун түрүнө жакшы көңүл бурула баштады. Маселен, спорт чеберлери, эл аралык спорт чеберлеринин наамдары ыйгарылып, расмий деңгээлде куттуктоолор, моралдык, материалдык колдоолор күчөдү. Бул спортчулар үчүн дем күч жана алдыга умтулууга жакшы шарт түзөт. Андыктан Дене тарбия жана спорт департаментине терең билдирем. Стали помогать спортсменам и оказывать какое-то хорошее внимание, да, а также уже... Белгилей кетсек, спорт тармагын өнүктүрүү багытында олимпиада, олимпиадалык эмес, улуттук паралимп спортунун түрлөрүнө мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулууда. Маселен, спортчулардын окуу машыгуу иштерине, эл аралык мелдештерге чыгуусуна материалдык, моралдык колдоо, такай көрсөтүү менен ийгиликтүү жыйынтыктар жаралууда. Я занимаюсь художественной гимнастикой уже больше 13 лет. Мен 13 жашыман бери көркөм гимнастика менен машыгып келем. Бул жылы мен Азия оюндарына катыштым. Анда тайпалык эсепте 4-орунду ээлеп финалга чыктык. Ошондой эле жаштар арасында дүйнө чемпионатына, 2 КМШ мамлекеттер оюндарына да катышып, ийгиликтерди жаратууга жетиштик. Мен келечекте дагы да мыкты жыйынтыктарды көрсөтүүгө алпынам. Бул мен үчүн чек эмес. Вторых играх стран СНГ, и туда тоже попали в финал. 2023 мен үчүн жемиштүү жылдардан болду. Аябай жакшы. Бул международный спорт, мастер спорт алганыма сүйүнүп атам. Биринчиден мага кубаныч, мындай толкундонуп атам. Негизи эле өзүңдүн мекениңин намысын коргоп атсаң, бул сүйүнүч экен спортсмен үчүн. Ошол Таиландда өткөн Бангкок шаарында өттү, чемпионат Азия. Ошол жакта өзүнүн желегибиз желбиреген, аябай сүйүндүм, толкундадым. Көзүмө да жаш келди. Аллага шүгүр, мушта мен Кыргызстандын намысын коргодум дедим өзүм. Мен үчүн 2023 эң мыкты жылдардан болду. Кудайым буйруса 2024 дагы мыкты жылдардан болсун демекчи. Белгилей кетсек, маалымат боюнча Кыргызстанда 2023 жылдын эсеби менен 105 спорттун түрү каттоодон өткөн. Ал эми болочок спортчуларды тарбиялоочу 70 мектеп, 1670 машыктыруучу бар. 2023 жылы спортко, дени сак жашоого үндөөгө карай 13 спорттук объекттин курулушу жүрүүдө. Жанара Эсиянова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.